Урматтуу кесиптештер, кирип келген ороз айтыңыздар кут болсун. Бүгүнкү биздин вебинарыбыз Кыргыз Билим Берүү Академиясынын кызматкерлери тарабынан уюштурулууда. Ошого байланыштуу Кыргыз Билим Берүү Академиясы жөнүндө кыскача маалымат берип кетейин. Кыргыз Билим Берүү Академиянын максаты республикадагы билим берүүнүн мазмунун калыптандырууга жана сапатын жогорулатууда билим берүү системасына көмөк көрсөтүү. Окутуунун жаңы технологияларына өтүүнү методикалык камсыздоо, эл аралык багыттардын, мамилелердин жана эл аралык билим берүү мейкиндигине кирүүгө болгон мүмкүнчүлүктөрдүн принциптерин үйрөнүү жана аналитика жүргүзүү. Педагогикалык адистиктер боюнча илимий изилдөөлөрдү координациялоо. Кыргыз Республикасындагы билим берүүнүн илимий теориялык негиздерин, стратегиялык багыттарын жана баалуулуктарын иштеп чыгуу. Кыргыз Билим Берүү Академиясында эки чоң борбор иштейт. Ошонун бирөөсү окутуунун теориясы жана технология борбору. Анын ичинде мектепке чейинки жана башталгыч мектептик билим берүү лабораториясы бар. Мамлекеттик тил жана көп тилдүү билим берүү лабораториясы, табигый математикалык билим берүү тармагынын маселелери лабораториясы, социалдык гуманитардык билим берүү тармагынын проблемалары лабораториясы, ошондой эле технология, искусство жана ден соолук маданияты тармактарынын проблемалары лабораториясы. Ошондой эле педагогика илими жана кесиптик билим берүү борбору, анын ичинде билим берүүнүн жана тарбиялоонун теориясы жана практикасынын лабораториясы, педагогика илими жана кесиптик билим берүү лабораториясы иштейт. Ошондой эле Кыргыз Билим Берүү Академиясынын веб-сайты бар. Ошол жерден кыскача маалыматтарды алсаңыздар болот. Ошондой эле Facebook баракчасында дагы биздин баракчабыз бар. Ошол жерде дагы болгон академияда кандай иш-чаралар болсо, ошонун баары чагылдырылат. Көңүл бурганыңыздар үчүн чоң рахмат. Бүгүнкү вебинарыбыздын негизги модератору, алып баруучусу Кыргыз Билим Берүү Академиясынын социалдык гуманитардык билим берүү тармагынын проблемалары лабораториясынын ага илимий кызматкери Косубаева Бурул Убайдуллаевна. Бурул Убайдуллаевна, сизге сөз. Рахмат агай. Саламатсыздарбы, урматтуу кесиптештер. Ыйык Рамазан айыңыздар менен куттуктаймын. Орозоңуздар кабыл болсун. Бүгүнкү вебинарыбыздын темасын окудуңуздар. Бул эгемендүүлүк жылдарындагы революциялар жөнүндө. Мына ушул быйыл эгемендүү болгонубузга 29 жыл болуп жатат. Мына ушул 29 жыл ичинде биз өлкөбүз жетишкендиктер менен бирге ушул эки революцияны жана бийликтин алмашууларын башынан кечирди. Биз сиздер менен ушул тарыхый окуялардын күбөсү болдук. Биз ошол билим берүү жаатындагы жетектөөчү илимий мекеме болгондуктан, мазмунду жетектөөчү, бизге мугалимдер тарабынан көп суроолор келип түшөт. Мына ушул эки революцияны кантип окутсак болот, кандай мазмунда берсек болот деген. Мына ошол суроолордун негизинде бүгүнкү вебинарыбыз даярдалды. Вебинарда негизги презентацияны педагогика илимдеринин кандидаты, социалдык гуманитардык билим берүү тармагынын маселелери лабораториясынын башчысы, өзүңүздөр билген 9-класстын Кыргызстан тарых окуу китебинин автору Иманкулов Муратбек Калматов жасайт. Бирок агайга сөз берүүдөн мурда, урматтуу мугалимдер, могул жерге комментарий жазып жатасыздар. Ушул жерлерге темага байланыштуу суроолоруңуздарды берсеңиздер болот. Анан ошол суроолоруңуздар так жана түшүнүктүү болуш керек теманын айланасында. Анда эмесе, Муратбек Калматович, сизге сөз. Саламатсыздар, урматтуу коллегалар. Бүгүнкү темабыз токтололу
Мына быйылкы жылы Кыргызстан эгемендүүлүгүнүн 29 жылдыгын белгилейт. Мына ушул 29 жылдын ичинде өлкөбүз көптөгөн жакшы натыйжаларга жетишти. Ошону менен катар кыйынчылыктарга, тоскоолдуктарга учурады. Мына ушул тоскоолдуктарды жеңүү максатында өлкөбүздө 2 жолу революция болуп, ошонун натыйжасында бүгүнкү күндө Кыргызстан ушул Борбордук Азиядагы демократияга кадам шилтеген алдыңкы өлкөлөрдүн катарында турабыз десек деген сөздү сыймыктоо менен айта алам да. Анан бүгүнкү темабыз ошол Кыргызстандагы ошо демократиялык өнүгүүгө арналат дагы. Темабыздын аты Кыргызстандагы нукура демократиялык түзүлүштү орнотуу үчүн күрөш деп аталат да. Бүгүнкү темабыздын максаты сабактын бул элдик революцияларга талдоо жүргүзүп, алардын Кыргызстандын тарыхый өнүгүүсүнө таасирин аныктайбыз. Курман болгондордун эрдигине таасир этүү менен андан кандай сабак алганыбызга талдоо жүргүзүп көрөбүз да. Мунун баардыгы мугалимдерге арналат. Мына өткөн жылы элдик апрель революциясынын 10 жылдыгын белгилөө жөнүндө Кыргыз Республикасынын президенти Сооронбай Жээнбековдун 2019 жылдын 5 апрелинде кол койгон жарлыгына эркиндик менен адилеттүүлүктү туудуткан намыскө элибиздин мыкты уулдары 2010 жылдын 7 апрель күнү Кыргызстанда нукура демократиялык түзүлүштү орнотуу үчүн жанын берип, үй бүлөлүк кландык башкарууну кулатты деп айтылат да. Демек биздин коюп аткан темабыздын ушул президенттин жарлыгындагы айтылган негизги идеянын тегерегинде топтолуп жатканын көрүп жатабыз да. Мына ушул эгемендүүлүк жылдарында Кыргызстанда көптөгөн реформалар жүргөн, бирок ошол реформалар жакшы натыйжа берген жок. Кечиресиз, презентацияны ачып койсоңуз. Презентация көрүнбөй атабы? Жок, көрүнгөн жок. Мен тиги көрүнүп атат деп. Share screen, анан поделиться. Share screen болупту, мына ачып. Ошо жерин мен тиги кечирип кой, кечирим сурайм. Технический катадан. Мен эле аягын мына анда жанагы айтып өткөндөй, мына Кыргызстандагы нукура демократиялык түзүлүштү орнотуу үчүн күрөш деп аталды. Максатын айтып өттүм. Анан мына президенттин указында айтылган нукура демократиялык түзүлүштү орнотуу үчүн жанын берип, үй бүлөлүк кланды башкарууну кулатты деген мына президенттин указында турат, жарлыгында. Мына ушул жарлыктагы сөздөр ушул биздин темабыздын атын аталышындагы чоң таасир эткенин биз көрүп атабыз да. Мына ушул 29 жылдын ичинде көптөгөн реформалардын болгондугу, ал реформалар натыйжа бербегендигин, реформалар бир уч адамдын кызыкчылыгына иштеп, баягы советтик доордо курулган ишканаларды жеңичилен сатылып, карапайым элдин турмушуна тескери таасир эткенин көрүп атабыз да. Мына ушул мезгилде бийликтин баардык баскычтарына жемкордук, азыркы сөз менен айтканда коррупция күчөп, мамлекеттик кызматтарды сатуу практикасы кеңири тамыр жайып, элдин нааразычылыктарын пайда кылганда, мына ушундай эле нааразычылыктардын бири катары биз алгачкы окуя катары Аксыдагы окуяны алабыз. Бул мезгилде ички эле проблемалар эмес, сырткы себептер дагы болгондугу, жана Кытай менен келишим болуп, анан Үзөң Кугуш деген жерибиз Кытайга өтүп кеткен. Ошондо депутат болуп турган Азимбек Бекназаров каршы болгондуктан анын 95 жылдагы Токтогулду иштеп жүргөндөгү ишин 7 жыл мурдагы ишти козгоп, аны камакка алышканда, анан ошондо ага нааразы болгон Аксынын эли баягы тынчтык митингге чыкканда, аны бийлик күч менен токтотууга аракет кылып, ок атып колдонгон. Ошонун натыйжасында 6 киши өлгөн да. Мына бул жерден биз ошол боюнча кыскача маалымат берсе кетсек, мына ошол кадрлар тартылып калган. Мына сиздер көрүп тургандай, кандай баягы даярдык көргөндүгү, элдин өңү түсүн, келбети мынакей кандай болгондугун мына эч биринде курал жок дегендейчи карап отурабыз да. Буну кыскартып бергенге туура келип атат. Себеби убакытты мына кыскартканга туура келет. Мына атып аткан сценалары, мына элдерди
Бул эң биринчи Кыргызстандагы эгемендик доорундагы элге каршы иш-чаранын болгондугун биз көрөбүз да. Мына кубалап жүрүп атканын да көрүп атабыз да. Андан кийинкиси мына ошол окуянын натыйжасында мына 6 киши шейит кеткен. Мына сиздер көрүп аткан ушул шейит кеткендердин сүрөттөрү болуп атат. Андан кийин ошол Босбек айылында шейит кеткендердин урматына мондай эстелик орнотулган. Сиздер аны да көрүп атасыздар. Эми мынакей бул жерде биз окуучулар менен иштеген учурда ушул Ак Суу окуясы менен 2005-жылдагы март окуясынын ортосунда кандай байланыштар бар экендигине биз токтолушубуз керек. Анткени анын түздөн түз байланышы бар экендигин биз көрүп атабыз. Себеби Ак Суу окуясы 2005-жылдагы революциянын детонатору же болбосо тутандырган окуясы катары бааласак болот да. Андан ары мынакей маселе чечилбей ошо ойдон калып калгандыктан ал 2005-жылдагы 24 марттагы окуяга алып келди да. Мына бул жерде дагы ошондой видео материал бар. Мына бул ак үйдөн карагандагы андан кийинки мына ошентип 24 мартта ак үйдүн тегерегинде митинг болуп, митингге каршы бийлик күч колдонду, бирок күч колдонгондо ал бийликке каршы элдин күчөтүп, натыйжада өкмөттүк имарат алынып, Акаев ошол күнү кечинде өлкөнү таштап чет өлкөгө качты. Бул жерде дагы бир өзгөчөлөнгөн нерсе, ошол революция болгон күнү шаарда мародёрлук болгондугун дагы айта кеткенибиз дурус болот да. Анан бул жерден айта кетиш керек, ошол мезгилдеги 2005-жылдагы 24 марттагы революцияны Жоо-Катын революциясы деп атайт дегенде эмне үчүн ошол аталып калгандыгында биз бул китепте материалдарда берилген. Бул окуучуларга суроо беришибиз керек да, эмне үчүн аталып калган. Анан 2005-жылдагы март окуяларынын келип чыгышынын өбөлгөлөрү кайсы, эмне себептен ушул революцияга алып келди. Анан автортардык, кландык башкарууну дегенди кандай түшүнөсүңөр деген суроо беребиз да. Андан ары мынакей бул революциянын максатына жетпей калды. Мындайча айтканда революция уурдалды деп айтсак болот. Ошондуктан ал андан аркы экинчи этапта 2010-жылдын 7-апрелиндеги революцияга алып келгенин көрөбүз да. Мына бул жерде видео кадрлар. Мына бул жерде кама бул жерден ошол 7-апрелге чейинки 7-апрелдеги негизги сюжеттер коюлду. Анан азыр кыскартып берип атабыз. Бирок бул сайттан кеңирээк караганга мүмкүнчүлүк болот. Мына ошентип экинчи элдик революция Кыргызстандын экинчи президенти Бакиевди бийликтен кулатты. Бул жерде мурунку биринчи революциядан өзгөчөлүгү катардагы жарандардын, милиционерлердин каны төгүлдү. Бийликтин огунан Бишкекте ак үйдүн алдында 88 адам курман болуп, 1500дөн ашык адам жарадар болду. Эми анализдеп көрөлү. Ошол 2005-жылдагы 24 мартындагы жана 2010-жылдын 7-апрелиндеги окуялардын себептерин жүрүшүн салыштырып, кандай жыйынтык чыгарсак болот деген суроода. Бул эки революциядан кандай сабактарды алганга болот деп ойлонуп көрсөк болот. Эмне сабагы бар? Мына бул жерден ошол убактылуу өкмөт бийликке келди. Убактылуу өкмөттүн ийгиликтери. Биринчиден эгерде 2005-жылдагы март революциясынан кийин элдин жеңиши Бакиевдердин үй бүлөсү тарабынан уурдалып, эч кандай ийгиликтерге жетишпеген болсо, 2010-жылдын апрель революциясынан кийин революциянын эң башкы максаты өлкөдөгү үй бүлөлүк башкаруу режими 2010-жылдын 7-апрелинде куласа, ал 2010-жылдын 27-июнунда өткөрүлгөн элдик референдумда толук жокко чыгарылды. Өлкө башкаруунун парламенттик түрүнө өттү десек болот да. Анан жаңы заман башталды. Убактылуу өкмөт толук болбосо да коррупцияга каршы сокку берип, ондогон менчиктертилген, ирээдүүлүк менен ээленген айрым объектилердин
жерлердин мамлекетке кайтарылышкандыгы, улутташтырылгандыгы болду да. Мындайча айтканда, мисалы үчүн Мегаком, башка көптөгөн ишкаларды айтсак болот да. Ошондой эле убакытта өкмөт кыйынчылыктарга, ички тышкы күчтөрдүн каршы турганына карабай, 2010 жылдын 27-жылында референдум, 2010 жылдын 10 октябрында Жогорку Кеңешке шайлоо өткөрүп алды. Мындайча айтканда, бул кыйынчылык ошол өтө оор шарттарда жеңип чыккандыгын көрөбүз да. Анан мына эки революциянын окшоштук жактары бар. Бул биринчи үй бүлөлүк башкарууну кыйратуу, экөөндө тең эле ошол маселе турган. Экинчиси конституциялык реформа жүргүзүү, үчүнчүсү таза шайлоо өткөрүү, төртүнчүсү коррупцияга каршы күрөш жүргүзүү деген эки революциянын тең максаты болду. Бул экинчи революциядан кийин бул маселелердин көбү чечилди деп айтсак болот. Мына ушул 2010 жылы 7 апрелдеги кандуу саясий революциядан бери мына бүгүн карасак 10 жыл убакыт өттү. Быйыл биз апрель айында ушул революциянын 10 жылдыгын белгилөө боюнча президенттин жарлыгы белгиленип, көптөгөн иш-чаралар белгиленген болчу. Бирок пандемиянын шартында ал иш-чаралардын баары өтпөй калды. Бирок бул жалпы массалык болбосо дагы мынакей бүгүн өткөрүүгө биз милдеттүүбүз. Ошондуктан бул жерде көңүл буруп карап отурган коллегаларды ушул маселени ушул вебинарлар аркылуу, интернет аркылуу мектептерибизде, баардык жайларыбызда таратууга тийишпиз да. Мына өлкөбүз парламенттик демократияга кадам шилтеди. Коррупциялык схемаларга каршы чечкиндүү күрөш жүрүп, айрымдары бийликтен четтетилди, кылмыш иштери ачылды, коррупцияга каршы күрөш дагы эле уланып атат десек болот. Мына акыркы мезгилдердеги бийликтин, президенттин багытын айтсак, бул өзгөчө көңүл буруп аткан нерсе, бул аймактарды өнүктүрүү программасы болуп атат. Мына ушул аймактар өнүкпөй турган болсо, анда жалпы өлкөбүз өнүкпөй тургандыгы анык болду. Ошондуктан бийлик бул багытты колдоого ала баштады. 2018 жылы региондорду өнүктүрүү жылы деп жарыяланган болчу. Бул жерде региондорду өнүктүрүү мамлекеттик саясаттын артыкчылыктуу саясаты катары белгиленген. Өзгөчө көңүл региондордогу бизнести өнүктүрүү үчүн жагымдуу шарттарды түзүү маселелерине көңүл болгон болчу да. Тандалган багыт улантылып, 2019 жыл региондорду өнүктүрүү жана өлкөнү сан ариптештирүү жылы деп атат да. Мындайча айтканда, региондорду өнүктүрүү менен кошо өлкөдө сан ариптештирүү деген маселе бизде 2019 жылы көтөрүлгөн. Мына 2020 жылы Кыргыз Республикасынын президенти Сооронбай Жээнбеков өз жарлыгы менен 2020 жылды региондорду өнүктүрүү, өлкөнү сан ариптештирүү жана балдарды колдоо жылы деп жарыялады. Быйылкы жылдагы демек 3 жылдан бери биз региондорду өнүктүрүп, 2 жылдан бери сан ариптештирүү, ал эми быйылкы жылды балдарды коргоо жылы деп белгиленип атканын көрүп атабыз да. Мына ошентип акыркы 2 жылдагы сан ариптештирүү иштери бүгүнкү пандемиянын шартында дүйнөнүн көпчүлүк өлкөлөрүндө мына мектептер жабылып, аралыктан окутуу өткөндө үзүрүн көрүп жатабыз да. Демек ошол сан ариптештирүүнүн кандайдыр деңгээлде ишке ашкандыгынан, мектептерде интернетке, айыл жерлеринде интернетке кошулгандыгынын натыйжасында бүгүнкү күндө биз мектептер токтоп калганда дагы ошол мектептер менен байланышканга, окуучуларга үйдөн аралыктан туруп сабак өткөргөнгө мүмкүнчүлүк берип атат. Мына биздин бүгүнкү вебинарыбыздагы ошол сан ариптештирүүнүн натыйжасы катары караганга болот деп ойлойм. Ошондуктан пандемиядан кийин өлкөбүз кайсы багытта өнүгөт, дүйнө элдеринен артта калбаш үчүн биз эмне кылышыбыз керек деген маселе көтөрүлө баштады да. Бүгүнкү күндө эмне кылабыз деген нерсе да. Ошондуктан дүйнө менен бирге Кыргызстан да өзгөрүшү керек болуп атат. Эми биз ойлонуш керек болуп атат, ушул аймактарды өнүктүрүү, өлкөнү сан ариптештирүү, балдарды колгоо чараларын мындан ары жүзөгө ашыруу үчүн эмне кылышыбыз керек? Мына бүгүнкү күндө биздин билим берүү системабыз, өлкөбүздүн экономикалык өнүгүшү кайсы багытта кетет? Биз ушул пандемияны жеңип чыккандан кийин өлкөбүз кайсы багытта кетет деген суроолордун тегерегинде ойлонушубуз керек болуп атат. Демек биздин бүгүнкү өтүлгөн темабыз бул апрель революциясы менен гана чектелип калбастан, апрель революциясындагы ошол төгүлгөн кан бекер кетпегендигин, мына бүгүнкү күндө ошол жасалган иштердин натыйжасында
биз дүйнөдөгү башка элдерден кем калбай, балдарыбызды жөн калтырбай сабак өткөнгө, үйүнөн болсо сабак өткөнгө мүмкүнчүлүк болгондугу бул өлкөбүздө жасалып жаткан иштердин кандайдыр бир үзүрүн көрүп аткандыгыбыздын, жакшы багытта кетип атканын көрүп атабыз да. Анан эми эч бир жерде идеалдуу өнүгүү мүмкүн эмес. Адамдар дайыма идеалдуу коомдо умтулуп келишкен, бирок эч качан идеалдуу коом түзүлө элек. Ошондуктан бизде дагы жанагы идеалдуу коом катары идеалдуу саясатты эңсегендер дагы бизде көрүп атат. Баягы сынчыны сыңар өтөгү майрык дегендей, бүгүн сынчыларыбыз да өтө көп. Бирок өзү ошол орунга коюп көрүшүбүз керек болуп атат да. Ошондуктан мына бүгүнкү темабыз ушул маселелерге токтолду. Анан сиздердин сурооңуздар болсо, ушул суроолорго жооп берсек болот. Анан бул материалдар презентация өзүнчө биздин академиянын сайтына жайгаштыралы деп атабыз. Ал жерден мугалимдер, ушул кызыккандар адамдар биздин академия сайтынан муну өзүнчө жүктөп алып, андан ары өзүнүн мектебинин окуучуларынын талаптарына ылайык өзгөртүп, жаңыртып дегендей жасап пайдаланса болот деген нерсени айткым келип атат да. Анда сиздердин көңүл бурганыңыздарга рахмат. Эми сиздердин суроолорду билип талкуу өтсөк. Мен бүттүм анда. Рахмат агай. Мазмундуу жана жакшы болду презентацияңыз. Мугалимдер үчүн жана баардыгыбыз үчүн көп нерсени билип алдык. Бул жерде мугалимдерден келген суроолор бар экен. Ошого жооп берсеңиз. Революциянын төңкөрүштөн айырмасы эмнеде деп сурап атышат. Жанагы түшүнүктөр боюнча. Агай. Биринчи сурообуз агай. Революциянын төңкөрүштөн айырмасы эмнеде дейт. Ошо түшүнүктөр боюнча сурап атышат. Азыркы мезгилде жанагы революцияга деп атаганыбызда 2005-жылды, 2010 жылда атаганда айрымдары революция, айрымдары төңкөрүш деп атап жүрөт да. Анан негизи баягы сөздүктү караган учурда экөөнүн мааниси негизинен бирдей эле экен да. Бирок революция деп аталган нерсе, мисалы үчүн илимде кабыл алынганда, бул ошол кандайдыр бир жана бийлик алмашкан учурда, элдин нааразылыгы болгон учурда, кеңири эл массасы катышкан учурда ал революция болуп эсептелет. Ал эми мынакей төңкөрүш деп айта турган болсок, аскердик төңкөрүш же болбосо жана чет өлкөлөрдө төңкөрүштү караганда, бул ошол бийликтин айланасында турган бир уч адамдардын гана катышуусу менен бийлик алмашат. Мисалы үчүн аскердик төңкөрүш болгондо аскердик адамдары болот дагы, эл массасы катышпайт да. Биздикинде биринчи революцияда дагы, экинчи революцияда кеңири эл массалары катышып, ошол аскерлер бийлик тарабында болгондун көбүнчө болуп атат да. Анан ал бийлик тарабынан колдобой кетип калган учурда, анан бийлик алмашып атпайбы. Мисалы үчүн 2005-жылда дагы аскерлер баягы элге каршы ок атканга баштаткан, 2010-жылы деле баягы спецназдан башкасы ок атканга каршы болду да, макул болгон жок да. Мындайча айтканда элдин күчү менен болгондуктан муну элдик революция деп аталганыбыздын себеби ошондо да. Революция деген ушул нерсе да. Кийинки сурообуз, акыс окуяларынын негизги себептери кайсылар деп сурап атышат. Ошо эми революциялардын башталышына. Акыс окуясы деп баягы 2000-жылдарда Кыргызстан менен Кытайдын ортосунда жана чек ара маселеси болуп, анан үзөң угушту Кытайга өтүп, 70% Кытайга өтүп кеткен да. Анан аны баягы маселени чечкен учурда Акаев анын айланасындагылар эл менен кеңешип, эмне кылабыз деп референдум өткөрүш керекпи, мындайча айтканда жогорку кеңеш менен талкуулаш керекпи, мындай кылыш керек болчу да. Алар антпей туруп эле жеңичинен жашыруун кабыл алып койгондуктан ошол учурда депутат болуп турган Азимбек Бекназаров аябай катуу сындап чыккан. Анан анын оозун базуу максатында, анын 2002-жылы, андан 7 жыл мурда болгон өткөн окуяны Аксыда, Токтогулда тергөөчү болуп турган учурунда бирөөнү баягы соттолгон экен. Анан ошону ушу туура эмес следователь жүргүзгөн деген күнөө коюп, анан аны камап коюп атпайбы.
Анан ошол камап койгондон кийин эл нааразы болуп, анан чыккандан Аксы окуясы келип чыкты да. Анан баягы азыркы жана видеодон көрүп тургандай эл деле курал алып чыгып тиги бийликти кыйратабыз, жоготобуз деген максатты койгон эмес, ошол өзүнүн нааразылыктарын билдирип чыккандыгы үчүн болуп атат да. Анан баягы бул жерден айта кете турган нерсе, бийлик ошол убакта эл менен сүйлөшө билбегендиги, маселени тынчтык жол менен чече албагандыгынын максат айынан жанагы элге каршы күч менен басууга аракет кылгандыгы да, күч менен басуу эч качан маселени чечпей тургандыгын, ал маселени андан ары курчута турганын көрүп атабыз да. Демек 2002 жылдагы Аксы окуясынын маселеси чечилбей калгандыктан ал сөзсүз түрдө тиги 2005 жылдагы революцияга алып келди. Ал эми 2005 жылдагы революция өзүнүн максатына жетпей калгандыктан ал 2010 жылдагы революцияга алып келди да. Демек маселе чечилбей калса, аны баса бергенден эч пайда жок экен. Баягы орну жашырсаң өлүм ашкерлейт болуп, ал сөзсүз түрдө кийин кандай бир нерселерге алып келе тургандыгын бул тарыхый окуялар көрсөтүп десек болот да. Демек ошол окуялар себеп болду, Аксы окуясы анан чынжыр сыяктуу кетти деп айтып атасыз. Кийинки суроо мындай келиптир: Аксы окуялары менен 2005 жылдагы март революциясынын ортосунда кандай байланыш бар дейт. Аксы окуясы ошол 2005 жылдагы революциянын детонатору деп баягы айтып турган аксылыктар баягы революциянын баштоочулары дегендейчи. Анан маселе чечилген жок. Ал маселе бир эле Аксыда эмес, бүткүл Кыргызстандын аймагында болгондугун, анан ошол баягы Аксыдагы элден чыга алган Кыргызстандын башка региондордун элдери дагы ошол жана көтөрүлүп чыгып, анан ошонун натыйжасында демек бул бийлик бизге тынчтык жол менен сүйлөшүүлөргө келип, анан маселени чечпейт экен. Демек сүйлөшпөгөндөн кийин анда бул бийликти алмаштыруу керек экен деген маселеге алып келди дагы. Ошентип Кыргызстандагы биринчи революция болгонун көрүп атабыз да. Рахмат агай. Кийинки сурообуз: 2005 жылы кайсы жол тандалып алынган, эмне үчүн деп сурап атышат. Ошол март окуясы. Март окуясы эми баягы революциялык жол менен, тынчтык жол менен чечүүгө мүмкүн болбогондуктан бул сөзсүз түрдө революциялык жол менен бийликти алмаштырганга алып келген. Анткени баягы 2005 жылдагы мартка чейинки окуяларды карай турган болсок, февралда жогорку кеңешке шайлоолор болуп, анда Акаев өзүнүн балдарын, өзүнүн жан жокерлөрүн алып келип, жогорку кеңешти өзүнүн баягы кол баласына айлантып, өкмөттү өзүнүн кол баласына айлантып, мындайча айтканда өзүнүн бийлигин дагы теге легитимдештирүүгө, андан ары баягы президенттик шайлоо келаткан, ошонун дагы бийлигин узартууга ойлоно баштаганын көрүп атабыз да. Бул ошол окуяларга алып келди. Баары күч менен максатка жетүү болбостугун түшүнбөй эле кайра эле ошол окуялар болду деп айтып атасыз. Так, 10-жылы 7-апрелде канча адам курман болду деп ошо санын тапты. Бул саны өтө ар түрдүү. Себеби баягы 88-89 деп себеби 7-апрель күнөдөгөнү бар. Андан кийин бир нече күндөн, андан бир нече жылдын ичинде өлдү. Мына 10 дагы ошол жаракат алгандардан кийин дагы өлдү. Демек биз баягы 88-89 адам дегенибиз бул шарттуу түрдөгү экендигин, ал 10 жылдан бери себеби жанагы Улуу Ватан мектебинин согушта дагы жаракат алгандар кийин өлгөндөй, бул жерде да жаракат алып, анан ошол жаракаттын айынан бир топ кыйналып жүрүп, бир топ жылдан өлгөндөр да бар да. Демек ал сан такталган сан бул улам дагы өзө бере турган сан, себеби баягы жаракат алгандар өзүнүн ден соолугуна зыян келтиришкен. Демек алар баягы этедиргештире алатын дагы эми саны көбөйүшү мүмкүн да, көбөйдү да ушундай. Бирок ден соолук каалайбыз. Ошо катышкан киши катары эсепке алынат. Бул революциялардын жүрүшүндө ага катышуучулар кандай максатты көздөшкөн дейт. Жакшы. Эми баягы максаттары ар түрдүү болгон. Себеби баягы революциялык катышуучулардын эл, мисалы үчүн эл массасы баягы өзүнүн проблемасы чечилбегендиктен ошол проблемаларды чечүүгө өлкөбүздө тиги кеңир келечек болуп, өзүнүн бала чакасы, өздөрү жакшы жашоого үмүттөнүшкөн. Ошол эле мезгилде баягы оппозициядан бийликтен
четтетилип калган Акаевдин убагында деле бийликтен четтетилип калгандар Акаевди улатуу менен бийликке келгенге аракет кылышкан. Мындайча айтканда революцияда сөзсүз түрдө түрдүү максаттагы адамдар болот. Анан ошол революция жеңгенден кийин жана революцияны фанатиктер жүргүзөт дагы. Анан жолбундар анын баягы жемишин жейт дегендей болуп 2005 революцияда дагы элдин баягы тилегин аткарабыз деген алдап кетип, Бакиев анын айланасындагылар келген деген. Анан ошонун натыйжасындагы маселе элдин тилек үмүттөрү акталбай калганын көрүп атабыз да. Демек ар түрдүү болгон нерсеге айтсак болот. Социалдык топтордун анан жана жеке адамдардын кызыкчылыгын көздөгөн деген сыяктуу, Так, Мурат ага бир эле рахмат дейт. Рахмат. 2010 жылы 27 июндагы референдумда жактырылган Кыргыз Республикасынын конституциясына кандай өзөктүү өзгөртүүлөр киргизилген дейт. Мунун эң негизгиси мына буга чейин жана президент чексиз бийликке келип, баардык маселелерди колунда чечип, жеке бийликке жол ачылганда, анан 2010 жылдагы референдумдагы негизги өзгөчөлүк ушул президенттин полномочиялары чектелип, азыркы күндө президент баягы Бакиевдин Акаевдин убагындагыдай каалагандай референдумдарды өткөзгөнгө референдум өткөзө албайт дегендейчи бийликтер чектелүү да. Мына ошентип баягы жеке президенттин жеке бийлигин орнотууга жол тосту. Экинчиден президент бир гана жолу шайланат, экинчи жолу шайлана албайт дегендей нерселер бар да. Бийликти өкмөттү мисалы үчүн мурда түзгөндө президент каалаган учурда өкмөттү таратып, анан каалаган адамдарды кое берчү. Бүгүнкү күндө өкмөттү парламентте жеңип чыккан парламенттик көпчүлүк же көпчүлүк түзгөн партия же болбосо ошол партиялардын коалициясы бийликке жүргүзөт. Мындайча айтканда президент өкмөттү дайындаганга түздөн түз мындай буйрук бере албайт десек болот да. Демек ошо революциялардын жемиши катары ошол мыйзам тарабынан бекемделген жоболор деп айтсак болот, Мындай суроо берейин дедим эле. Соңку 5 жылдагы парламенттик демократиянын шартында өлкөдө кандай өзгөрүүлөр болду деп сурап атышат. Мына азыр парламентке дайыма биз өлкөбүз болгондо деле мисалы үчүн адам деле өзүнүн өнүгүшүндө өзүнүн эртеңки же болбосо 1 саат кийин эмне болоорун билбейт, мындайча айтканда белгисиздей турабыз да. Биз ошол парламенттик демократияны алатканда татаал жолду өтүп атканыбызды көп жагында катачылыктарды кетирип атканыбызды көрүп атабыз да, татаалык жол менен. Бирок эң негизги идея өзгөрүүсү. Бул бүгүнкү күндө мынакей көптөгөн жанакы уран калдыгын жүргүзгөндө же болбосо башкалар болгондо элдин нааразычылыгын, элдин пикирин менен бийликтердин эсептешип атканын көрүп атабыз. Эл нааразы болуп каршы болгондо бийликтегилер өзүнүн баягы айткан идеяларынан баш тартып, элдин чечимине макул болуп атканын көрүп атабыз да. Демек, бул өзгөрүү баягыдай бийликте турган адамдар, бийликтегилер өзүнүн каалагандай бийликти жүргүзө албай калгандыгы бул өзгөрүү деп айтсак болот да. Анан бийликте тургандар дагы, мисалы үчүн президент, өкмөт мына бүгүнкү күндө дагы ошол эл үчүн деген аракет кылып атканын көрүп атабыз. Мына бүгүнкү пандемия шартында дагы кыйынчылык болуп атканда кандай кылып жеңебиз дегенде президент баштап, өкмөт баштап, парламент дагы ошол элди нараалык кылбай, элди кыйнабай, мүмкүн болушунча пандемияны жеңилдетели деген аракет көрүп аткандыгы бул өлкөбүздүн акыркы жылдардагы өзгөрүү катары карасак болот деп айтсак болот да. Жакшы өзгөрүүлөр, Мындайча айтканда сиз жарандык коомдун күчтөнүп баратканы деп түшүнсөк болот, ушул немелерди, аракеттерди. Кийинки сурообуз коррупцияга каршы күрөштүн жүрүшү жөнүндө айтып бергиле дейт. Анан эми коррупцияга каршы күрөш бир жагынан алганда татаал. Анткени биз башка бирөөнүн кемчилигин Кыргызстанда деле дүйнө жүзүндө деле башка бирөөнүн кемчилик көргөнүбүз биз жакшы көрөбүз. Бирок өзүбүз дайыма тоскоолдук кылып кетип атабыз да. Жанагы президент дагы айтпадыбы бир бул татаал күрөш деп. Чындыгында татаал күрөш, анткени баягы уурунун жанында болбогондуктан, аны кармай албагандан кийин сен уурусуң деп айтыш кыйын болуп атат. Демек күрөш татаал экендигин
анан аны бир гана президентке же өкмөткө же жогорку кеңешке коюп койбостон бул баарлап күрөшүбүз керек да. Анан коррупционерди билип турабыз, көрүп турабыз. Анан анын пайдасын, жардамын көрүп алып, анан айрым жерлерде мисалы үчүн ошол коррупционер экенин көрүп турсак дагы анан аны жактап мактап аткандарды да көрүп атабыз да, мисалы үчүнчү. Демек бул күрөштүн татаал экендигин, анан аны тигил же бул бийликтин органы же болбосо тиги чиновниктин же президенттин жүргүзбөй атат деп күнөө кое бербей, ага биз жалпы аракет кылган күндө гана биз ийгиликке жетишибиз керек да. Демек жарандык коомчулук ошол президентке, өкмөткө бул багытта жардам берип кызматташтык менен иштеген күндө гана анан коррупцияны жеңиш үчүн пара бергенди токтотушубуз керек да. Өзүбүз барып пара берип, анан кайра келип алып анан пара алып атат деген нерсени болуп атат да. Демек биз пара бербей койсок баарыбыз ошондо пара алуу токтойт. Демек коррупцияга каршы күрөштү топтош керек да. Анан тиги бирөөнү күнөөлөп сен ууруну кармабай атасың, мына моякта жүрөт деп отура бергенден пайда жоқ. Ооба. Өзгөрүүнү өзүбүздөн башташыбыз керек. Бул эки элдик революциялардан кандай сабактарды алууга болот дейт? Биз өзүбүз үчүн биринчиден пассивдүү болбошубуз керек, активдүү болушубуз керек. Жана азыркы коррупцияга, өлкөбүздүн келечеги үчүн ар бир адамдан коомдун өнүгүшү көз каранды экендигин өзүбүздүн позициябызды билдиргенге бул биз үчүн сабак болуш керек. Бийликтегилер болсо эгерде эл менен диалогко барып, маселени өз убагында чечип турбаса, ал маселе курчуп отуруп сөзсүз түрдө кийинки революциянын болуп кетүү коркунучуна алып келет да. Революция болуу бул өлкөнүн келечеги үчүн, анын экономикалык өнүгүшү үчүн тескери таасири бар экенин биз көрдүк. Ошондуктан биз келечекте революция жолу менен эмес, тынчтык жол менен маселени чечкенге биз көнүшүбүз керек да. Мындайча айтканда, адамдар, бардык жөнөкөй адамдар, бийликтен эмес, кадимки айылдарда турган бизге окшогон, сизге окшогон адамдар дагы баягы маселени койгондо сунуш менен берип, анан диалог менен чечүүгө аракет кылыш керек да. Жөн эле курулай сындай бергенден кереги жок деп ойлойм да. Рахмат агай. Суроолор бүтүп калды окшойт бул жакта. Рахмат агай, аябай мазмундуу, аябай жакшы маалыматтар берилди мугалимдер үчүн. Бул мугалимдерге аябай пайдалуу болду деп ойлойм. Себеби дегенде мына ушул апрель окуясыны, анан март окуясын кантип окутабыз, кандай мазмунда беребиз, бул балдарда же болбосо коомдо кандайдыр бир келишпестиктерди алып келбейби деген мугалимдердин чоң көйгөйү бар эле да. Буга аябай жакшы жооп бердиңиз. Презентацияңыз да аябай мазмундуу болду. Эми эмне демекчибиз? Суроолор да бүттү. Негизинен бардык суроолорго жооп алдык го деп ойлойбуз. Акыркы сөзүңүз барбы агай? Азыр бар. Анда ошол бул революциялар бизге сабак боло тургандыгы, бул келечекте ушул балдарды, биздин балдарыбыз, бул биздин ордубузду ээлей турган адамдар. Демек алар коомдо өзүнүн баягы ордун ээлейт дагы. Келечекте ошол баардык процесстерге катышат да. Ошондо ийгилик каалайм да. Анан дагы бир нерсе, мына жакында өлкөбүздө улуу жеңиштин 75 жылдыгын белгилейбиз. Мына бүгүнкү катышуучуларга ошол 75 жылдыкка карата дагы өзүнчө бир вебинар өткөзүп, атайын презентацияларды, окуу материалдарын даярдап биздин сайтка жайгаштырсак деген оюбуз бар. Ошондуктан биздин сайтка көңүл буруп, кулактандырууларга көңүл буруп, ошол биздин вебинарыбызга дагы активдүү катышканга чакырам. Анда бүгүнкү орозо кармагандардын ороосу кут болсун деп айтамын. Жана келечектеги биздин улуу жеңиштин 75 жылдыгы боюнда дагы биздин аталарыбызга тирүүлөрүнө жеңиши менен куттуктап, биздин ата бабаларыбызга да урмат сый көрсөтөлү деген тилек менен ушу өзүмдүн сөзүмдү аяктайм. Рахмат агай.
Бүгүнкү вебинар аябай кызыктуу болду деп ойлойм. Урматтуу катышуучулар, катышып бергениңиздерге жана суроолоруңуздарга рахмат. Мурат Калматовичтин аябай мазмундуу жана кызыктуу презентациясына күбө болдук. Ошол эле мезгилде ушул вебинарды уюштуруп берген Улан Эсенбекович баш болгон уюштуруучуларга рахматыбызды айтабыз. Демек, ошол жана WhatsApp'та болуп жаткан акыркы учурлардагы тарыхчы мугалимдердин активдүүлүгү, ошол акыркы окуяларды кантип окутабыз, эгемендүүлүк жылдары болуп жаткан революциялар деген суроолорго жооп берет даярдалган эле бул вебинар. Ошол суроолоруңуздарга жооп алдыңыздарго деп ишенемин. Анан ошол ар бир кандайдыр окуяны балдарга окуткан жатканда албетте анын фактылык жактан далилдеп туруп, анан окутканга бир туура маалыматтар бергенге аракет кылыңыздар. Анда эмесе туткан орозоңуздар, кармаган орозоңуздар кабыл болсун. Сөздү Улан Эсенбековичке берсек, сак саламатта жакшы туруңуздар. Урматтуу кесиптештер, биринчиден ошо Кыргыз билим берүү академиясынын социалдык гуманитардык билим берүү тармагынын проблемалары лабораториясынын башчысына Мурат Калматовичке, ошондой эле ага илимий кызматкер Бурул Убайдуллаевнага чоң ыраазычылык, анан демилгени көтөрүп, биринчи Кыргыз билим берүү академиясы тарабынан даярдалган вебинарды өткөрүп берүүгө чоң салымыңыздарды кошконуңуздар үчүн. Андан кийин ошо Кыргыз билим берүү академиясынын вебинарлары буюрса дагы 6-да. Анан мындай бир маалыматты айтып кетейин, жана улам эле бегущий строкадан чуркап жүрдү. Келечекте өтүлүүчү темаларды сиздерден сунуш катары күтөбүз. Анан Кыргыз билим берүү академиясынын сайтында жана сайттардын адрестери белгиленип кетти. Кайтарым байланыш деген бөлүмү бар, ошол жерге жазыңыздар, Facebook баракчабызга жазыңыздар. Анан буюрса келечектеги жолугушууларыбыз ушундай эле пикир алмашуу жана көп нерселерди үйрөнүүгө, билүүгө умтулалы. Чоң рахмат. Анда ушу менен жакшы калыңыздар. Чоң рахмат. Рахмат катышканыңыздарга.